Масалбекова Бурул, сен өткен күзде менің видеома шықтың әле. Bir Назира деген келінді крупный сумма алдап шыққансың видеоға. Ошо менің видеоман соң төлей баштапсың аға. Ошол эле мезгилде дагы төртөн алынапсың. Эми ошонун дагы бирөөсүнө төлөп башла. Мисалы, Канай менен Дилфузанын баласын Америкага кетирем деп ошентип ала бергенсиң акча $60.000 анан дагы канча доллар айтыр. Үйлөрүн койдуруп анын башага $420.000 жыккансың. Банка койдуруп, акча алдырып. Ошол эле кезде эмне буларды үйсүз көчөдө калтыргансың, темселеп көчөдө жүрүшөт, машинада жашап. Бирөөнүн үйүн бузуп, эмне өз балаңды үйлүү кылайын дедиңби? Мына азыр мен сүйлөп өтөр zaman фотографияң чыгат. Балаңды үйлөнтүп атасың. Уят да, Масалбекова Бурул. Анан буларга ар кайсылыктан айтат экенсиң. Мына финанс кредит банктан мына $30.000 алгантан мен сиздерден кутулам деп бир адрес айтсар. Огонбаева 138 деген. Аяққа барса бір жөн эле үй экен. Ар кайсынын башын бир айтып, шылтоо айтып, айтыр кутулуп кеткан экенсиң. Бир немесе доорунат экенсиң. Мен деген ошо Бакиевдин кишилери мына деп каякта бир бандиттерди ортого салып, азыркы бийликтеги фамилияларды айтат экенсиң. Голосовой записьтериң бар. Эгер дагы эле болбой мою толгоп еще мага каршы деп видео чыгардым деп. Ана дагы бирдеме кылчусуң, ошол эмкиде ошол кайсы фамилияларды айтып атканыңды, ошону мен чыгарып койдум, уктуңбу? Менде бүт записьтериң бар. Мына ошол дала кишинин миллиондорун алып алган, бербей жүргөн, кээ бирөөгө төлөп аткан Бурул Масалбекованын фотографиясын көрүп койгула. Мына көрүп